Эфирде Эркинбаев. Атактуулар, таланттуулар, ардактуулар. Эфирде Эркинбаев. Сырлар, чырлар, ойлор жана кыялдар. Эфирде Эркинбаев. 10 майдан баштап ар бейшембе саат 12-де Радио Тумар жана Тумар ТВда. Эфирде Эркинбаев программасы. Саламатсыздар ардактуу айымдар жана мырзалар. Тумар радиосу жана Тумар ТВда эфирде Эркинбаев старт алды. Эфирде Эркинбаев жана учурда атагы таш жарып турган Кыргыздын карапайым ажарлуу кызы Гүлзат Мамытбек. Саламатсызбы? Саламатчылык. Сизди көрүп турганыма абдан кубанычтамын. Мен дагы аябай кубанычтамын. Тумар ТВга келгенге, Тумар радиосуна келгенге аябай кубанычтамын. Анткени мен сизге айтып кеттим жаңы эле. Мен клипимди чыгарып коюңузчу. Тумар ТВсы аябай азыр мындай популярдуу дүңгүрөп турат. Мен дагы эмем чыксынчы деп 2 жыл мурун келгем. Анан формат не подходит, анан тигил бул деди. Анан мен өзүм сөз бердим да. Ушул күн келет. Кудай буйрса мен ошого жетем. Мен башымды таш жарсам дагы жетем башым менен, чекем менен. Бирок Тумар ТВга чыгам. Тумар ТВ Кудай буйрса өстөрү мени чакырышат эфирге деп мынакей. Тилегиңиз ишке ашкан экен Гүлзат. 1 сааттык интервью бар. Кудай буйрса. Буйруса. Батырдын атын алыстан ук, жанына келсең бир киши дейт. Ансыңары сизди алыстан көрүп, социалдык тармактардан таанып калдык. Аз да болсо акыркы учурларда. Абдан мага көлөмдүү, чоң сезилгенсиз. Көрсө ары кичинекей ыстырбайсызбы? Ооба. Мындай да, денем кичинекей болгону менен, дух, анан мондай руханий дүйнө, жан дүйнө чоң да, ошондуктан чоң көрүнөт экен адам баласычы. Тем более телевизордан же мындай телефондон көрүнгөндө ошо чоң көрүнөт. А жанына келсең кичинекей эле денеси кичинекей болот. Бирок мен аябай чоң адаммын. Аябай. Эми программанын башында айтып өтөлү, бул берүүдө биз эч нерсени жашырбайбыз. Сиздин тарапташтарыңыз, көрөрмандарыңыз болобу туура эмес кабыл албасын, ачык айрым сүйлөшөбүз. Мен апачыкмын. Мен апачык, менде жашырат алган эчтекем жок. Ушунчалык ачык адаммын, башка кишилер да шок болот. Ушул нерсени деле айта берем. Кече Суперинфодон мага интервью алган келишти, Жылдыздын үйү каякта экен деп. Мен офисте жашайм дедим. Офисте диванда уктайм. Чын эле ошондойбу? Чын эле ошондой. Сиз да шок болуп атасызбы? Суперинфо дагы шок болуп калды. Анан айттым, мына ваннамды мынтип жууйм, анан кийин туалетимди мынтип жууйм деп туалетти жууганды да көрсөтүп койдум. Шок болду бир сыра. Суперинфо дагы неме сайтынан дагы келип видео тартып кетишти. Гезитине дагы чыга турган болдум. Офисте жашайм мен. Ал жакты жакшы жарнамалап койдуңуз. Эми башка тууралуу сүйлөшөлү. Макул. Буга чейин мисалы үчүн мен сиздин атыңызды алыстан эле билчүмүн. Тил курстарды иштетет, жакшы деп сиңдигиңиз аркылуу тааныш болчумун. Сыртыңыздан таанычумун. Бизнесмен алектенет деп ойлочумун. Жакшы заманбап, заманга шай жашаган кыздардын бири деп ойлогом. Андан кийин эле сиз пайда болдуңуз. Бомба. Социалдык тармактарда тур-тура ой кыргызым, берекем. Ага чейин кандай күн кечирдиңиз? Кандай адам элеңиз? Сизди эмне өзгөрттү? Неден улам сиз ушинтип агыңыздан жарылып кыргыз элин ойготууга, тургузууга жана кыргыздын улуттук демин деп атасыз. Эмне түрткү болду? Жакшы суроо. Негизи мен өзү активдүү адаммын. Кичинекей кезимден эле президент болуп эмеде мектепте ошо революционер болчумун да мен. Жок, бул туура эмес, бул мондай кылыш керек, тигиндей кылыш керек. Мугалимдер менен да урушуп мындай чын эмес, жакшы эмес нерселерди кылып койгон мугалимдер менен да урушуп кетчүмүн да. Анан кийин завучтар менен урушуп кетчүмүн. Бул кандай кыз деп неме ата-энемди чакырып алышып иш болсо, ата-энем дагы ой, бул ушундай кыз, бул чындыкты жакшы көргөн, адилетти жакшы көргөн кыз деп. Анан кийин кичинекей кезимден эле билчүмүн мен кыргыздын дем экенин. Кичинекей кезимден эле билип, кыргыздын гана эмес, негизи планетанын дем экенин мен кичинекей эле кезимден билчүмүн, бирок аны айта алчу эмесмин да. Бул жүрөгүмдө катылган бир нерсе бар болчу, аны өзүмө да айта алчу эмесмин. Өзүмө да айта алып, ой жүгүртүп ондай. Бирок мен билчүмүн да мен чоң киши болуп, мен адамзатка аябай чоң кызмат кылармын деп. Анан бир жолу мындай эме болуп калды. 6 жашмын, 6 жаш, 1-класс. Тамак ичип отурабыз, биз телевизор көрүп тамак ичкен жакшы көрчүбүз. Ата-энем, бир туугандарым менен. Анан килеген чоң оондун эмеси болуп атат, саммити. Анан кийин 3 киши туруп алып, оондуку билбейм, иш кылса бир 10 миңдей стадион, ушундай киши, анан 3 киши туруп алып, шампанский ичип, бири менен тост айтышып атат. Анан атам мынтет:
карачы 10.000 кишини каратып коюп могу үйчө шампанский ичип атат, бул уят эмеспи дегендей менен ошо 6 жашар бала атама айткам да, ата мен ошо 3 кишинин бирөө болушум керек десем, атам шок болгон. Деп аткан тамагы кирбей калган, анан бул эмне, бул кыздын кандай деп атам менен мамам экөө бири-бирин карашып, анан мамам айткан, бул ушундай кыз, бул кыз ошондой деп. Мен мамамдын дагы деми менен, мамамдын мындай колдоосу менен көп нерселерге жетиштим, көп нерселеримди ача алдым дейм. Ошо анан кийин келатам, ушинтип келатам, өзүмө да айта албай. Анткени мындай ушундай нерселерди айтсаң, мындай мен ошонун 3 кишинин бирөө болом десең, ата өзүң атаң ушундай реакция кылып атса, карачы бул эмне деген кыз я бул деп атса, анан башкалар кандай реакция кылат, анан кой айланайын Гүлзат, андан көрө ойлоруңду айтпай эле турчу эч кимге дечим да. Анан ошо эмеге келдим, Бишкекке келдим, университетке тапшырдым. Анда деле өзгөчө экениңизди билип жүрөсүз. Ооба, өзгөчө экенин билип эле жүрөм. Анан кызым, акчабыз жок азыр, сен Бишкекке тапшыра албайсың, Жалал-Абадка эле тапшырчы десе, мен аябай жаман болгом. Же тапшырбай эле койчу, эмки жыл тапшырасың депчи. Анткени мектепти бүткөндөн кийин акча жок, кичине тартыш болуп атканда мен тапшырышым керек. Мен ошо бакшыга да алып барган. Бакшыга алып барып, бакшы, ай Гүлзат, сен бул жыл такыр жолуң ачылбайт. Эмки жылы 2 жакшы университет сени күтүп турат. Сен мындай чертип өзүң тандап аласың деп бакшыга да барганбыз. Аяктан чыгып алып өңгүрөп ыйлап, мен чыр-чатак салып, жок, мен сиздин башыңызга да ишенбейм. Сизге да ишенбейм. Мен окушум керек. Мен сынып калам. Мен президент болгон кызмын. Мен жөө болсо да барам деп өңгүрөп көөгөр ыйлап атам. Мамам, коп кызым, тынч бол, давай успокойся деп туруп, анан атама келдик, атам айтты, кызым деди. Атамдын сөзү бар да, мен последний рубашкамды сатсам дагы окутам кызым дечи да. Окууга өтө чоң көңүл бур деп атам ошо коргошумдай куюп коюптур ошол эменичи. Ойду. Анан кийин мен атам ошондо 3000 сом жолума берди. 3000 сом чөнтөгүмдө ошондо 1500 сом жол кире 99-жылы. Ошо жол кире менен бардым, мамам экөөбүз келдик, анан тапшырдым. Тапшырмак түгүл тапшырдым. Эң высокий балл алып, ошондо бюджетне тапшыра албадым. Бюджетке дагы акча бериш керек экен. Жок, мен контрактта эле окуйм, контрактты өзүм табам дедим. Өзүм табам, жер чаптырым, эмне кылсам дагы бирок контрактты өзүм табам. Журналистикага тапшырдым, Национальный университеттин. Анан ошо как раз атам берген 3000 сом контракттын жарымы жетип калды. Тапшырдым. Мен ошондо ишен, өзүңдүн күчүңө ишен, Кудайдын барлык бирлигине ишен, оюңа ишен, идеяңа ишен, ошо любой нерсени, кыйынчылыкты чекең менен жарып өт дегенде ошону түшүндүм да. Бакшылар да айтып берет экен, кой тур, мамаңды карап туруп эле, алар психологдор да. Гүлзат, кой турчу, сен барбай эле койчу деп жолуңду турой берет экен да. Эчтекеге ишенбеш керек экен. Жок да, ошо келип тапшырып, анан ошондо мен дворник болуп иштеп жүрдүм, 2-роддомдо. Айлыгым 160 сом болчу. Ошондо бир дворник болуп иштесең, бирок эмеси бар да, үйү бар, үңкүр болсо да үйүм бар дегендей. Неме, үңкүргө окшогон кичинекей барачного типа үйдө жашап жүрдүм. Неме, раковинада башымды жуупчу. Ал жака кантип орноштуңуз? Ошол жерде туугандарым жашачу жанында. Тайжелерим жашачу, ошолор орноштуруп, мына үйүң болот, зато ишиң да болот. Эч кимден көз каранды болбойсуң, тууганын үйүндө да жашабайсың. И зарплатаң да болот дегенде, ой, без проблем. Шыпырыш керек, ничего страшного деп мен шыпырдым. Шыпырып, бомждардан кийин бок сактарды да жыйнадым. Канча жыл ошентип? Ошондо 1-курс ошондо 1 жыл ошол жакта иштедим. Анан бомждардан кийин бок сактын баарын жууган эметкенде, тизеге чейин бок болосуң. Анан айттым, блин, эч качан эми дворник болбойм. Мен бир туугандарым да дворник болбойт. Эч качан мен балдарым дагы дворник болбойт. Мен ушунчалык көтөрүлүшүм керек. Мен анткени дворник деген мындай да, таза, жакшы жумуш, бирок анын баркын билбейт да элчи. Дворник десең эле бүттү, сени кемсинте берет, любой киши сага босс боло берет, анан кийин начальник боло берет. Анан ушунчалык кемсинтет. Анан кийин мен өзүм сөз бергем, дворниктердин баркын көтөрүү дегенчи. Азыр ошо как раз ошонун үстүндө иштеп атам. Анан ошол жерде иштеп жүрүп, анан мен англисче үйрөндүм. Ошондо англис тил курстары 300 сом болчу. Мен 2 зарплатамды топтоп 1 курска барчумун да. Мен түшүнгөм, мен англис тил бул келечек экенинчи. Мектептеги англис тили жараган жок эч нерсеге? Жок, жарады. Ал жерде да жакшы үйрөткөн, ол Киргизбаевна деген эжекебиз. Бирок мен анча жакшы билчү эмесмин. Англис тили канчалык керек экенин ошо Бишкекте түшүндүм. Бишкекте анан окуп баштадым. 2 зарплатамды топтоп 1 курска барганда
таң калышчу да, бул киши бир кызыктай, бул 2 зарплатасын топтоп бир курска барат, бул кандай неме деп мен ошондо жан жакка дагы кошуналарым, бир туугандарыма таң калчу. Анан кийин мен ошо окуп жүрүп анан ушинтип жүрдүм. Анан агентствого орноштум, рекламный агентство, ошол жерде да иштедим. Анан өзүмө машина алдым. Анан өзүмө сөз бердим да. Ата энемди чыгарышым керек айылдан. Мен биринчи курстан кийин барсам, ата энем аябай картайып кеттир. Мен Гүлзат, ата энемди бияктан алып чыгыш керек дедим да. Анткени мен бишекти көрдүм, айылды көрдүм. Мамам көлөч сүзөрөп сыртка дааратканага барчу, ошол жака жетпей калат экен да. Анан жийиндим келип өзүмө. Ыйладыңыз. Конечно. Анан айттым, мен өзүмө сөз бердим, Гүлзат, иш ачышың керек, мен ата энеңди бияктан чыгарышың керек деп. Анан Кудайдан иш тиледим. Кудай, жакшы иш бере көр, Кудай, адал иш бере көр. Элдин баарына жаккан сонун иш бере көр. Мындай адал иш деген, адал иш экен да. Мисалы, ресторан ачсаң дагы баары арак шарап сатышың керек. Анын мындай жакшы эмес жерлери да бар. Көп да иш кылсачы, дүкөн ачсаң, дүкөндө дагы ушундай нерселер сатышың керек, сигарет сатышың керек. Айла жок да эмичи, андай кылып бассаң соодаң болбой калат. Анан Кудайдан тилеп атам, бир жакшы бизнес бере көр, жакшы бир акча таба турган бизнес бере көр. Анан мен английский билем да, Гүлзат. Мен ошондо Барат Алиев деген жакшы кишинин ишинде иштеп келдим. Драгункин деген петербургский филолог бар, ошонун китептерин окудум. Анан өзүм методика чыгарып курс ача аласың да, Гүлзат, анан курстарымды ачтым. Анан ошо курстар анан кийин немени баарын тең көтөрүп кетти, үй бүлөмдү. Ата энем, бир туугандарым сразу алып кетишти. Анан кийин Бишкек, экинчи офис Бишкекте, Ош, экинчи офис Ошто, Жалал Абадта ача калдык. Атам Жалал Абадтагы офисте кармап калды. Анан кийин жакшы жашап, мындай өздөрүнө жакшы шашлык алып берип, мындай жакшы жашап калышты да. Атам менен мамам жашара түштү. Бир 5 жыл, 10 жылга сразу жашарды. Лечение кылып, Акчанын күчү менен, мындай акчанын күчү дагы бар. Эми акча дагы бир чоң күч Кудай берген. Бирок мындай адам ишке алек болуп, элге керек болуп, бизнес кылып, өзүн монтип алып жүрсөчү, адам баласы жашарат экен да. Өзү мен бирөөгө керек экенимди түшүнсө, адам баласы мен бирөөгө керек экем деген түшүнсө, ошол нерсе аябай жашартат экен адамды. Жакшы. Гүлзат, аздан соң маекти улантабыз. Алда рекламалык тыныгуу. Бул Тумар радиосу, Тумар ТВ, баса телегөрүүчүлөр баарды көрүп атат. Аздан соң угушалы. Көрүшөлү, Тумар менен бир болуңуз. Эфирде Эркинбаев программасы. Мээрбек Атабеков эфирде Эркинбаев программасында мөлмөлүм деген билдирүүсү менен болду. 12 саат 17 минута. Бизде конокто Гүлзат Мамытбек. Гүлзат, буга чейин укмуштуу окуяларды айтып бердиң. Таң калдым. Шок абалындамын дагы эле. Кай жактан келген бул улуу күч? Сен көкүрөгүңдөгү, сен кичинекейиңде эле байкаган. Кимден өткөн деп ойлойсуң? Эми ар бир адам бир максат менен туулат да. Ар бир нерсе, ар бир зат бир максат менен жаралат. Мисалы, телефондун максаты адамга кызмат кылып, бири менен байланыштыруу. Стульчиктин максаты анын үстүндө отуруу. Ар бир өзүнүн, орусча айтат эмеспи, предназначение, өзүнүн бир назначениясы бар да. Эмнеге кызмат кылыш керек. А тем более адамдыкы бар да. Представляете, у каждого человека есть свое предназначение. Ар бир адамдын өзүнүн бир максаты бар. Бир максат менен Кудай бул дүйнөгө жөнөткөн, жараткан. Ал максатты таба алса ар бир адам, биз башка планетада жашайбыз андачы. Биз башкача өлкөдө жашайбыз. Биз просто өзүбүздүн максаттарыбызды таба албай эле, кыйналып эле, жакшы көрбөгөн иштерибизди жасап эле, анан кийин анын баарын тең майын чыгарып жасай албай, бири-бирибиз менен урушуп кетет экенбиз. Көбүнчө негатив болуп. А мен өз максатымды таптым. Мени ошол максат менен жөнөткөн Кудайчы. Гүлзат, бар Кыргызстанга, бүткүл планетага дем бер. Мен англис тилин өтүп атканда дагы биринчи дем берем, жарым саат дем берем. Настроенияларын көтөрөм, ойнотом. Анан настроениялар көтөрүлүп, мындай бийик толкундарга чыгып калганда, анан кийин эми азыр англисче үйрөнөбүз деп жарым саат англисче берет элем да. Мен аны мындай билип билбей эле ушинтип жасай берчүкем. Азыр мен өз максатымды табып, мунун баарын тең мындай билип алгандан кийин уже башкача болуп калды. Мен өмүр бою эле элдин баарына дем берчүкем. Өмүр бою мен жанымда ким отурса дем бере берчүмүн. Колуңан келет, давай, эч кимге ишенбечи, давай, кеттик деп. Жаныма бир башка бөтөн киши отуруп калса дагы. Ошого мен өтө бактылуу адаммын. Сиз буга чейин кимден өткөн бул өзгөчөлүк? Эч кимден өткөн. Бул жаралган, ушу Кудайдан берилген нерсе. Эч кимден өткөн эмес бул. Ата энеңиз сизде эмес? Жок. Ачык айрым эмес, дем бербейт? Жок. Карапайым адамдар? Карапайым адамдар, экө тең ветврач. Мен мамам дем бергенди жакшы көрөт, өзү жакшы киши.
бирок мончалык уялат да, мындай тартынат. Эл эмне дейт, Гүлзат оозуңду ачып жалжайт, күлбөчү, каткырбачы деп Тыйып турат экен да, тыйып турчу элем мурдачы. Азыр? Ай каштарыңды мытпечи депчи. Анан ушу тыйса мен тыйылып келе өзүмдү аябай чектетишкем да. Эми азыр да тыят. Гүлзат эми элге уят болбодум, карачы, кашыңды көтөрбөй сүйлөчү дейт. Анан айтам да, мен мама, мен өзүм 3 баланын энесимин. Мага эркиндик бериңизчи. Давайте экөөбүз эгер мындай менен катташкыңыз келсе, мамиле түзгүңүз келсе, мен сиз менен катташкым келсе, сиз менин мамамсыз, энемсиз. Бирок мен сизге келгенде сиз мени мынтип басын тээ бересиз, күлбөчү, каткырбачы, кашыңды көтөрбөчү дей берсеңиз, анан мен кичирейе берем, анан сиз менен катташкым келбей калат да, деп бир жолу отуруп алып түшүндүрдүм. Сиз мага эркиндик бериңизчи, позвольте мне быть самим собой. Мен өзүм болоюнчу, мен өзүм каалагандай болоюнчу десем, эмелчи деп койду. Ошондой айтпайт. Андан кийин айтпай калды. Андан кийин айтпай калды. Айтайын деп келаткандан кийин мен акырын билдирем, мам, вы меня останавливаете, тихо десем, анан макул кызым, хорошо деп азыр сыймыктанат. Биринчи аябай капа болду мага. Эл мен мага жаман сөз айтып, комментарийлер жазып, анан мындай экен, анан жалжаят экен, анан бомба жарылгандан кийинби? Бомба жарылгандан кийин капа болду бир сыйра. Анан айттым, мам, катышкыңыз келсе катышыңыз, катышпагыңыз келсе катышпаңыз, потому что мен бул сиз өз эркиңиз. Менден уялатсаңыз, анда пожалуйста. Катышпай кое аласызбы сиз? Мен катышпай кое алам, анткени мени басынтып атпайбы, мен чектеп атпайбы, мен өзүм болгонго мүмкүнчүлүк бербей атпайбы. Ошондо мен мамам баары бир акылман киши. Ана макул деди, макул Гүлзат, мен сени түшүндүм, мен баары бир сени өлтүрүп атса дагы мен сага поддержка берем, анткени мен сенин энеңмин. Макул, мен сага анда басынта турган жаман негатив эчтеке айтпайм, только жакшылык айтам. Дегенден кийин бүт экөөбүз мамилебиз оңолду, катташпай калбадык, экөөбүз дагы эле катташып атабыз, анан мага жакшы нерселер жиберет. Карачы Гүлзат, сени азыр Замира деген эжекебиз колдоп атат, сени анан Аскар Салымбеков агайыбыз колдоп атат. Карачы, мындай жакшы нерселер жөнөтүп калды. Эми мен мамамдын сыймыгымын. Бир жолу мага менин видеомду жөнөтүп атат. Мама, бул менин видеомду мага эмнеге жөнөтүп атасыз? Менин видеомду билем да десем, кызым, сен кыргыз элинде, Кыргызстандагы элге эмес, сен четтеги жүргөн кыргыздарга да дем берип атыпсың. Карачы, мамам сетевой маркетингде иштейт да. Сетевой маркетингдин бир партнерлору Ростов-на-Дону деген эмеде экен, шаарда, Россиядагы. Ошол жерден ошол видео келиптир. Салып жөнөттүр, мынтип жөнөттүр. Эже, караңызчы, кыргыздын бир деми чыгыптыр, бир башкача кыз экен, сонун кыз экен. Ушундан дем алыңызчы деп мамама жөнөттүр аны. Сыймыктанымчы, анан мамам унчукпа, анан кайта мага жөнөттүр. Анан айттым, сурадым да, мама, сиз алар билеби мен сиздин кызыңыз экенин десем, жок, бактылуулук, тынчтыкты жакшы көрөт. Ошондуктан тынч эле болуп турайын деп, мындай өзүн да тыйып койду да. Наоборот, айтпайбы деп. Сиздин оюңузда айтышы керек. Айтышы керек да, бул менин кызым да, менин, силер билбейсиңер, менин кызым да, мени төрөгөн, мени чоңойткон, мени тарбиялаган кыз да десе, алардын көзүнчө аябай өсөт да мамам. Алар партнеру да сетевой маркетингде. Ушундай кызыңыз барбы, сиз вообще молодец деп баркы өсөт да. Мындай да, бизге совет учурунда туура эмес нерселерди жөнөтүп койгон экен, мынтипчи. Бактылуулук, тынчтыкты жакшы көрөт. Анан кийин жакшы иштер тынчтыкта болуш керек, аны Кудай көрөт. Кудай точно көрөт. Бирок эл көрбөй атпайбы? Эл сен тынччылык мындай сонун иштериңди көрбөй, аны сен жөнүндө жаман нерсе сүйлөп атпайбы? Ошондуктан аны айтыш керек, аны жарыя кылыш керек. Жакшы иштерди жарыя кылып, мына айтыш керек, мактаныш керек. Мына Кыргыздын сонун жигиттери бар. Карачы, Кыргыз мондай, анан тигиндей, моундай деп Кыргызстанды жарыялоо бул менин максатым. А жок, биз жаман нерселерди чыгарабыз, революциясы өттү, биякта радиошто болду дегенде Кыргыз жаман калк катары имиджи бузулуп атпайбы? Элдин неме дүйнө жүзүнүн астындачы. А менин максатым азыр жок, Кыргызстанды башка жагынан көрсөтүү. Кыргыздар ушунчалык башкача калкпыз, ушунчалык бир сонун, уникалдуу, кайталангыс кыргыз, бизди эч ким кыра алган эмес. Бул дүйнөдө эч ким кыра алган эмес. Тарыхыбызда эч ким кыра алган эмес, кыра албайт дагы. Биз эч кимге кул болгон эмеспиз. Эч ким бизди кул кыла алган эмес. Бизди эч ким эч качан кул кыла албайт. Ошондуктан биз башкача элбиз. Мен ошону түшүнгөндөн кийин, биз башкача эл турбайбызбы? Мен Кыргызстанды көтөрүшүм керек турбайбы деп мен ошондой ой келгенде, кыргызым да уга баштады да, тыңдапчы. Ооба, мен түшүнгөндөр бар, түшүнбөгөндөр да бар. Бирок түшүнбөгөндөр булар мындай да, ар бир адам ар кандай толкундарда жайгашкан. Бирөө эме толкунда жайгашкан, кайгы, капа, анан бирөөгө нааразы толкунда, бирөө коркунуч толкунда жайгашкан.
бирөө ачуу толкунда, ачуу мондай жаман сөздөр сүйлөп, жаман комментарийлар жазып, да ургулап ошондой толкунда жайгашкан. Бирөө зеригүү, эчтеке жасагым келбей атат деген толкунда, бирөө кубаныч толкунда, сонукене деп, а бирөө энтузиазм деген сөз колуңан баардык келет, давай, вперед, алга деген толкунда. Мен ушул толкунда жайгашып, азыр ушул толкунга өстүм да. 2 жыл мурун мен сүрөтүмдү көрсөтөм. Мен былчыган, аябай мындай бир кызыктай адам болуп калгам да, өзүм. Неге? Сүрөттү да көрсөтсөңүз болот. Сүрөттү да көрсөтөйүнчү, анткени эмне түрткү болду мындай? Кандай десем, эми адам баласы үйдө эле отура берсе, аял киши мага окшогон, тем более активдүү, энергичный, мындай энергиясы ашып ташып аткан адам. Неге үйдүн баарын зымылдатып, жыйнап, тамак жасап, коноктозуп, гүлдөтүп? Ооба, аны жасаса болот. Бирок аны кечке эле жасай берсең, менин масштабым, менин мындай пространство деп коет, кыргызчасы кандай болот? Мейкиндик. Мен мейкиндигим кичинекей үй менен чектелбейт экен да, менин мейкиндигим планета экен да. Понимаете, мен планетада зымылдатып, бантен тактап, тарсылдатып. Ким сизди үй бүлөгө капаска алды? Бул эми бизде Кыргызда ушундай эме бар. Кыргызда дагы негизи аял киши үйдө отуруш керек. Туура, аял кишинин функциясы, аял кишинин милдети бул үй жана бала. Бирок аял кишичи, аял зат мени азыр түшүнөт. Аял зат бүт бардыгымды азыр түшүнөт. Бүт бардыгы азыр макул болот. Аял затчы жетишкиси келсечи баардык нерсеге жетишет. Ушунчалык жетишет, ушунчалык баардык тарс кыла коет. Кыйынсыңар. Ооба, биз башкача затпыз. Конечно, эркектер бул да бир башкача зат, бир сонун эркек зат деген Кудай берген, даанышман, күчтүү, аябай акылдуу, көп нерсени мондай астыга көргөн, аябай бир башкачасыңар да, эркектерчи. Силер башка затсыңар. Биз аял зат башкачабыз. Биз аял зат бат-батын тарс бат-баттан баарын жасай коебуз. Кызыгып эметсек, анын баарын тең уюштура коебуз, анан баардык нерсеге жетишебиз. Иши кылса мен аял затты дем бере турган, дем берүүчүсү болом, Кудай буйрса. 2 жыл мурдагы сүрөттө, Кайсы? Мына өйдөдөгү мына тымпыйып, көздөрүндө жаш толуп, 10 сом, чөнтөгүндө 10 сом проблема болуп, 2 жакка барыш, 10 сомго барыш мага проблема болчу, 10 сом табыш. 2 жыл мурун, 2016 мол. 2015-тин аягы. Таптакыр башкача адам го? Биякта таптакыр башкача адам. Анан кийин мен мынтип окуп баштадым. Ким сизди ошентип үйдө отургузуп, жолук салып, кийиз койду эле. Ошол тууралуу сүйлөшөлү. Мен укканым бар бир аз. Бирок өзүңүздүн оозуңуздан уккум келип атат да баардыгын. Ошого келдик акыры. Акырын келдик. Менин ошондой бывший жолдошумдун талабы ошондой болчу. Эми ал киши башка эркектерге эле окшош эле ошондой талап кылат. Башка эркектер деле көбүнчөсү эле үйдө отур, мен үйдө акчаны таап келем, сен үйдө отур. Сен үйдү кара деп талап кылат. Просто биз экөөбүздүн максатыбыз келишпей калды да. Турмуш курарда, күйөөгө тиерде, анан кийин аял аларда биз максатты карашыбыз керек экен. Мен азыр мына сүткө оозун күйүп калып, айранды үйлөйчү атам. Ошо курстарын өттүм, кантип туура үй бүлө куруу. Бул бизнес турбайбы? Булчу биз бизнести куруп атканда, эмне үчүн баарын тең жасабыз кагаз жүзүндө? Мага мондай аренда керек, мондай неме кеңсе керек, анан кийин монча сотрудник керек, штат керек, баарын тең жасабыз, бул иш да, бул бизнес. Үй бүлө бул андан да өткөн бизнес да, андан да өткөн аябай маанилүү иш, бул өмүрлүк иш. Сен өмүр бою бул ишти жасашың керек. Эми бул ишиңди пландаштыр. Биринчи, менин максаттарым кандай? Мен эмнеге жетишким келет? Мен өмүр бою билчимин, мен Кыргызстанды эмес, мен планетаны көтөрөм билчимин да. Эч кимге айтпасам дагы ошону жазышым керек да, туурабы, кагаз жүзүндө. Гүлзат, максат мындай, планетаны көтөрүү, анан элге кызмат кылуу, анан обязательно ошондой күйөөгө тийүү деп туруп өзүмө жазып алганда, эгер мен ошондой билимим ошондой болгондо, бар болгондо мен ушуну жазмакмын. Бир кагаздын бир четине өзүмдүн максаттарымды. Гүлзат. Мен сүйүү жөнүндө айтып берем азыр берекем. Бул кагаздын бул четине өзүңдүн максатын жасасың, кагаздын эки четинде кандай киши сага керек, кандай эркек керек. Максаттары точно окшош керек сага. Точно окшош керек экен. Табылбай калсачы андай? Табылат. Кудай берет. Биз Кудайдан ушинтип тилейткенбиз, анан кийин тилегенибизди кайта коркуп алып, анан кийин вдруг болбой калсачы деп
тилегибизге андан да көп күч бергенден көрө деп туруп өзүбүз сомнение болуп калат экенбиз да. Ошонткенде бүт Кудайга биздин дубабыз жетпей калат экен. Кудайдын кулагы укпагандан кийин, ну ладно, как хочешь, так хочешь деп анан кийин омин кылып коет экен. Мен анда курстарын өтүп, курстардын жыйынтыгында чыккан результаттарды көрдүм да мен. Атай үй бүлө куруунун курсун өткөн экенсиз да. Анан ошо үй бүлөлөрдү көрүп анан силер канча жыл жогу жашайсыңар десем 20 жыл дейт. Анан 20 жылдан бери уруша элексиңерби десем, каякта урушмактуу бири-бирибизди жакшы көрүп, сүйүп, максаттарыбызга чогуу жетип, тапыр-тупур. Эми бактылуу үй бүлө да. Чыр чатак жок үй бүлө да. Это просто фантастика. Анда макул дедим. Бул исключение болсун да. Башкаларын көрсөткөчү. Башкаларын көрсөтүп атат. Бардыгы сонун. Ооба, миңдеген, жүздөгөн, миллиондогон үй бүлөлөр бар экен. Сыртынан баары жалтырак да. Мен ишенген жокмун, мисалы үчүн Кыргыздын деле сонун үй бүлөлөрү бар. Мисалы үчүн ата энеңиздин деле үй бүлө, менин ата энемдин үй бүлөсү жакшы го. Бирин-бири толуктап турушат, сүйлөшөт, сырдашат, колдошот. Кыргыздын деле карапайым үй бүлөлөрү жакшы. Менин эми үй бүлөм аябай сонун, бирок менин үй бүлөмдө да чыр чатак болчу. Анткени мамамдын максаты, атам максаты менен төп келишчү эмес. Баса атаңыз тууралуу айтпай калдыңыз. Бомба жарылганын. Бомба жарылганын. Атам былтыр кайтыш болду, көзү өттү. Мен рахмат. Мен фамилиям өзү Алымкулова Гүлзат Мамытбековна. Анан атам былтыр кайтыш болгондо ошо ырдаганды дагы кичине токтоттук. Эки жака мындай ырдабай калдык. Азыр эми ушул жылдан уже ырдаса болот деп ойлойм. Ошондо мен атамдын аты чыксынчы деп мен Гүлзат Мамытбек болдум да. Атамдын аты Мамытбек, мен Гүлзат Мамытбек. Эмне үчүн Мамытбек кызы дейт? Эми кызы деген сөз кичине мындай ыңгайсыз. Старинный да, бул ар бир мындай мен старомодный болгум келбейт. Мен заманбап болгум келет. Ошондо кичине американизированный болду, европейский болду. Сиз ошондо атаңыздын кызы экенсиз да? Атам кызым, ооба. Жакшы, канча бир туугансыңар? Атам кызымын, 5 бир тууганбыз. Сиз? Мен үчүнчүсүмүн. Мен ортончусумун, ооба. Ортончусумун. Мен анан ошондой аябай башкача. Улуулары ким? Улуулары? Бир тууган эжем бар, Бытыгүл. Анан бир тууган агам бар, Талантбек. Менден кийинки Амина, андан кийинки Мерзат деген сестренкаларым бар. Эжеңиздин аты ким дедиңиз? Бытыгүл. Бытыгүл деп. Таятам койгон ушундай аты. Бытыган, бытышкам деп анан кийин Бытыгүл деп. Бир туугандарыңыз кандай кабыл алды? Сиздин популярдуулукту, бомбаны. Шок болду бир сыйра. Шок болду. Катышкысы келбеди. Анан айттым, мен макул, Кудай буйруса, мен Голливудтан жолугабыз. Голливудтан жолукканда анан ошондо катышпаштар. Мейли. Азыр катышпайсызбы? Жок, азыр катышпайм. Азыр бир тууган агам менен катыша элекмин. Мен СМС-ка жазсам, а кишиден СМС-ка жооп көргөн жокмун. Бир тууган сестренкама жаздым, Мерзатка. Дадан неме келген жок, жооп келген жок. Анан мейли, если не хотят общаться, я никого не заставляю. Амина эле колдойт экен азыр сизди? Азыр мен Аминочка менен катташып атам, а киши кече сонун неме чыгарыптыр, китеп чыгарыптыр. Ал дагы бир сонун кыргыздын кызы. Эжеңкеңиз ал менен да катышпайсыз. Бутугүл эжем менен дагы жок катыша элекмин. А киши негизи тайнемдин, таятамдын колунда өсүп кичине алысыраак болуп калган, ооба. Ошо азыр мамам менен катышам. Ошо Амина бир тууган менен катышам, ошо. Балдарыңыз азыр апаңыздын колунда? Жок, атасынын колунда. Атасынын колунда. Үчөө теңби? Мен эмеге кеткенде атасынын колунда калышты. Ата катары аябай жакшы киши. Эмичи просто баа жеткис, ата катары бааласак аябай сонун киши. Жок, менчи сүйүп эле турмушка чыккан окшойсуз сиз. Менби сүйүп тийгем, ооба, это моя первая любовь. Мен биринчи махаббатым, жыгып түшүп аябай. Сиз бир эле жолу турмушка чыккансыз да? Жок, мен бул экинчи турмушум. Мен биринчи эмеге казак жигитке тийгем. Казак жигитке тийсем, жарым жылдан кийин никелүү болуп, нике кыйып жашадык, бирок мындай ЗАГС пакс болгон жок. Анткени казактын аябай сонун жигити, казактын мындай бай, сонун Астанадан келген. Бирок а киши орукчан экен. Мындай наркотик чегип ушинтип жүрөткөн. Анан кийин айттым, жок, мен андан көрө эки жака неме болобу. Кандай да сүйгөнсүз да, Жок, а кишини мен сүйөм деп айта албайм. Анткени, ой, сен 24-кө чыктың, сен тийишиң керек, анан кийин бир немге деген сөздөр болгон, ушу дагы эле биздин туура эмес ойлорубуз да. Бул эмеге гана эмес, кыргыздын гана ойлору эмес, бул казак Орто Азия. Сен 25-ке чыктыңбы, бүттү, сен картайдың, карадал болдуң, сени эч ким албайт, бам деген сүйлөй берет экен. Апаңыздын тили менен
турмушка чыккан экенсиз да 24 жашыңызда. Апамдын гана эмес, бул мен немелерим да Сизди сүйлөйт. курчагандардын баары. Могу айлана чөйрөнө ушинтип сүйлөйт. Сен 25 чыгып калдыңбы? Күйгө тийэлексиң. Эптеп күйгө тий. Мен ойлойсум да, эмне үчүн мен эптеп күйгө тийишим керек? Мен жакшы тийишим керек. Мен каалаган учурда тийишим керек. Каалайм 30да тийем, каалайм 40да тийем, каалайм 15де тийем. Мен ар бир адам өзү чечиши керек экен да, кантип, качан тийишти, кимне кылышты. Эл эмне десе эле ошого ишенип алып эле анан элдин айтканы менен жашайт экенбиз да. А элдин оозунда элек жок, сүйлөй берет, сөз деп элечи, сүйлөй берет, кете берет. Азыр эми балдар атасында экен, сиздин айтканыңызга караганда жакшы адам экен ал. Сүйдө эле болгон экен ортодо. Балдар үчүн кайра жарашуу мүмкүн эмес. Ал киши азыр бактылуу, Кудайга шүгүр. Азыр үйлөндү, аялы аябай жакшы. Мен ошол кишиге аябай ыраазымын. Балдарымды карашат. Мына ал киши үйдө отурат. Ал кишинин талабына бүт ылайык келген адам. Эч жакка чыккысы деле келбейт. Канча жыл бирге жашадыңыз эле? 7 жыл. 7 жыл баарын таштап туруп кетип калдыңызбы? Конечно. Мен мондай ГВТ болуп калгандан кийин мен уже өлгүм келип калган. Мен үйдү карамак түгүл, балдарды карамак түгүл, мен өзүмдү карагым келбей калган. Мен ушунчалык мокоп, чүнчүп, өзүмдү өзүм жоготуп, максаттарыма жетпей, ушундай жашоону деп калгам да. Ушунчалык жаман болуп, ушунду өтүп кетемби, мен эчтекеге жетпей, ушу үйдө эле заңгыраган килейген үй салганбыз. Тим эле килейген 150 квадрат. Ошол жерде ачка отурам. Иногда нанга да акча калбай калчу да. Эмнеге үйдө отурасың дейм да. Эмнеге үйдө отурасың, Гүлзат, сен хайтайм кызсың, понимаешь, сен чоң адамсың, сен эмне үчүн үйдө отурасың деп ошондо ыйлагым келип, бир күнү өзүм мен ант берип, жок, бирдеке кылыш керек. Бул жашоодон чыгыш керек. Ошондо ата энем жок, ажырашууга мен жол бербейм кызым. Экинчи жолу ажырашпайсың, жок деп менин мамам прям басынтып отургузчу да. Ажырашабыз, мына келип батаңызды бериңизчи, биз ажырашайлычы деп келгенде дагы жок деп туруп экөөбүздү тең кууп чыгарган. Ооба, мамам анан азыр мен эми баардык нерсе тагдыр, эми бүт нерсе Кудайдын колунда деңизчи, бирок мамам ошондо айтса болмок экен, эми экөөңөр максатыңар келишпей атса, мейли батамды берейин, анда ажырашуу болот экен, бул турмуш экен деп ошондо эле эметип койгондо мен уже мен эртерээк бомба жарылмакты дейсизби? Менде да бир суроо. Жолдошуңуз 7 жыл аралыгында сизди көндүрүп ала алган жокпу? Кантип көндүрүп? Өзүнө көндүрүп ала алган жокпу? Көндүрдү да, көндүрүп үйдө отургузуп, давай сен үйдө отур, мен баарын тең таап келем тудайсың да деп көндүрдү да. Мен хайтайм ачылганда 2006. 3 жылдын ичинде мен 2009 күйгө тийгем. 3 жылдын ичинде мен Хайтайм Бишкек, экинчи Хайтайм Бишкек, Ош, экинчи Ош, Жалал-Абад, Алмата, экинчи Алмата, Астана, экинчи Астана, Санкт-Петербург, 3 өлкөдө 10 офис ачкан экем. 10 офис, 10 мектеп ачкан экем. Анын киришесин ким көрдү? Сиз үйдө ачка отурам деп атпайсызбы? Мен ал эмеге чейин болгондо. Турмушка чейин. Ооба, ата энем көтөрүлүп, квартираларды алып, үйлөрдү алып, машиналарды алып, тапыр-тупур иштегенбиз да, биз үй бүлөбүз мененчи. Анан кокуй, бул кыз, бул иностранец бирөөлөргө тийип кетпесин да, анан кийин ошо башталат ана мамамдыкычы. Тайкелерин чогултуп алып. Ал каяктык бала эле? Айылдан табылды беле? Кайсы? Силердин айылдан табылды беле? Ооба да, мен биринчи махабатым, мен мектепте жүргөндө чогуу эметкенбиз, бир мектептенбиз. Сүйлөшүп, ооба, неме кошуна көчөдөн. А киши ошо айтып атпайм, биринчи махабатым болгон. Анан кийин ошо кыйнап келген, анан кийин так, мен сүйүшүм керек, мен обязательно сүйүп тийишим керек деп тура эмес ойлор. Качан сүйөсүң, сени түшүнүп атканда, качан сүйөсүң, сен менен чогуу максатка жетип атканда, сени өстүрүп, давай сен максатыңа жетесиң, анан сен мага жардам бересиң, мен максатыма. Бул анткени командада, үй бүлө бул бир команда, мына эки кишиден турган бир команда. Бир командада бир киши өссө, мынтип бир эле киши өсүп атса, бул экинчи киши кантип калып кетет экенби? Понимаете? Анан кийин түшүнбөсүздөр пайда болот. Түшүнбөйт мени, түшүнбөйт. Карачы, түшүнбөйт. Колдобойт. Конечно, түшүнбөйт, деңгээли мындай болуп турса. Бул эми эркеги дагы, аялга дагы тиешелүү да. Көбүнчө аялдарыбыз өсүп кетет. Кыргыздын кыздары аябай кыйын кыздарбыз. Монтип өсүп кетебиз дагы, анан кийин түшүнбөйт деп баштайбыз. Жок, биз чогуу өсүшүбүз керек. Бир команда болгондуктан чогуу бири-бирибизге көмөктөшүп, монтип өсүшүбүз керек. Бул командада бүт нерсе үй бүлөдөн башталат. Ошондо азыр мамилеңиз жакшы. Урушпай, талашпай эле ажырашкансыңар. Сүйгөнүңүз менен. Сүйгөн экенсиз да, сөзүн ачык туурабы? Мен ал кишиге түшүндүрдүм, эми алтыны болбой калды, мына
жок макул болбоду. Жок, бирдеке кылышыбыз керек, мындай анын айттым. Мындай жашай албайбыз. Чыр чатак менен жашай албайбыз. Максаттарыбыз башка экен деп акырын көндүрдүм а кишини. Акырын мындай алдап отуруп көндүрдүм, макул болду. Анан мындай келишимге келдик да. Могу үйдү салдык. Мен акча табып жүргөм, мен ошо ачылган мектептеринде мындай боюмда бар кар кечип, Караганда, Астаналап жүрүп акча жиберчимин. Киши дагы акча таба калып, чоң үй салып, үй кимге калды азыр? Үйдү ар бир кирпичин аябай жакшы көрүп салган да. Мен бывший жолдошумчу аябай жакшы көрүп салган ушу балдарым үчүн депчи. Анан мен үйдү талаша албадым. Мен билем андай үйдү мен миллион салам, Кудай буйрса. Мен андай ар бир шаарда, ар бир өлкөдө, ар бир борбордо бир-бирден үйүм болот. 3 этаж, 4 этаж, 6 этаж, 100 этаж. Ал жерде көп киши жашайт, көп киши окуйт, көп киши. Буйруса. Кудай буйрса болот андай. Балдарга калтырдыңыз? Ооба, балдарга калтырдым, талашкан жокмун, раздел имущества вообще кылган жокмун. Ошо үйдү неме балдарга салгансыз, сиздики деп. Сага буйрусун деп кеткен экенсиз. Ооба. Балдар талашкан жоксузбу? Же балдар сиздики тиешелүү кимге калды эле? Жок, балдарды кантип талашса болот? Бул туура эмес да, балдарды талашуу. Ажырашканда бул бала менде калат, бул бала сенде калат. Балага эки ата эне тең керек да. Экөө тең керек да. Тандоо бердиңер балаларга? Биз жок, мындай биз мынтип чечип алдык. Мына кече мурда күн дагы прямо нотариально заверили. Суббота, воскресенье мен алып кетем балдарды. Понедельник, пятница балдар ошо сиз менен үйдө. Макул болдук. Ошондой мектеби да жанында, садиктер да жанында. Бүт баары тең жайгашуу. Суббота, воскресенье балдар мага келсин, ойноп, күлүп, жыргап, болуп анан кийин. Канча жашта? 8 жаш, 6 жаш, 2,5 жаш. 2,5 жаш. Сагынасызбы? Сагынам, еще как сагынам, конечно. Бирок эми мен балдарым аябай акылдуу. Мен балдарым шунчалык бир башкача балдар. Мен балдарымды Гарвардтан окутам, Кудай буйрса. Ушу башым аман болуп, мен тарсылдап турсам, Гарвардтан окуй турган. Мен балдарым Гарвардтан окушу керек деп мен өзүмө ушундай максат койгом да, азыр ушу максаттарыма жетип атам. Анан кийин мен балдарым дагы менин максаттарымды түшүнөт. Кичинекей болгону менен ар бир бала инсан да. Денеси кичинекей. Денеси менин денемен кичирөөк. Бирок ал инсан да, ал чоң күлеген инсан. Анан отургузуп алып үчөөнө түшүндүргөм. Балдарым, ошо ата-анаң экөөбүз ажырашканда вместе с папой мы хотим развестись десе, мынтет балдарым. Мам, мы не хотим депчи. Она айттым, я понимаю, но вы же не хотите, чтобы мы все время ругались, дрались. Вы же этого не хотите. Десем, конечно, не хотим, дейт. Вы же хотите, чтобы я была счастлива, чтобы он был счастлив. Она мынтип коет улуу кызым. А чё тогда папа женится, и ты тоже выйдешь замуж, дейт. Анан, ну да, десем. Анан уулум айтып коет, Алымбек. Я понял. Тогда у меня будет 2 папы и 2 мамы, дейт. Мамиле жакшы экен да балдар менен азыр, Ооба, мамиле жакшы. Конечно, еще как жакшы. Болсо. Гүлзат Мамытбектин биринчи сүйүүсүн эске салабыз. Ардактуу угармандар, Шахзода Шахриор ырдайт аздан соң биринчи сев Радио Тумар жана Тумар ТВда. Өткөрүп жүрбөңүз. Эфирде Эркинбаев программасы. Шахзода жана Шахриор биринчи севги 12 саат 48 минута. Гүлзат, сүйүүнү жаштык кезде эске салган жокпу? Азыркы эмени салды, келечекти. Келечекте Кудай бурса чоң махабат күтүп турат, мени чоң сүйүү күтүп турат. Муну мен тилейм, Кудай тилегиңди берет экен. Эмне тилесең ошону берет экен. Анан кийин биз аны тагдыр деп коет экенбиз да. Ооба, тагдыр деген сөз мындай чоң килейген килем да, чоң. Анан анын узорлору көп да. Сен мындай бассаң мындай болот, мындай бассаң мындай болот, мындай бассаң мындай узорлор да. Бунун баары тең тагдыр. Бирок сен өзүң чечет экенсиң да, же мындай басам, же мындай басам. Өзүң коздойсуң. Өзүң коздойсуң, точно. Ошондуктан азыр мындай келечектеги сүйүүм элесинде. Келечектеги сүйүүңүз тууралуу мен постуңузду көргөм. Ооба. Оозум ачылган, жашырбайын. Андай сапаттагы мырзаны каяктан табабыз? Андай барбы негизи Супермен? Мен таптым андайды уже. Барбы? Ооба, киши уже Том Круз. Понятно? Том Круз. Бүт нерсеси бап келет экен. Тарс. Бирок анын азыр сүйгөнү бар да. Неге жок? Жок, бойдокпу? Бойдок, азыр боп бойдок. Кантип жолугабыз ага? Ошо план бар. Кандай план? Биринчи өсүшүм керек. Өсүшүм керек, өсүп келатам. Голливудка азыр сентябрда бир чоң долбоор чыгарып атам. Ошондо барасыз. Миллионер бол деген сон долбоор келе атат. Кыргызстанды хайп кыла турган, Кыргызстанды бүткүл дүйнөгө тааныта турган. Том Крузга жолугасыз. Ооба, андан кийин ошо бул долбоордон кийин сентябрда мен немеге барам? Суперсила деген сонун
эме бар, программа для лидеров мира. Ошол жерде Голливуд жылдыздары бүт ошол жерде. Том Круз болбой калсачы? Ничего, зато Голливудка чыгып атам уже жылдыздар аркылычы. Ой, мен Голливуд турган иш, мен Америкага жетип алсам эле Голливудка кирип барам, так мени алгыла все деп. Том Крузга демек турмушка чыгам деп ишенесиз? Конечно. Буга эмнени тилесең ошону берет да. А кишинин максаты точно меникиндей экен Негизи да. мен жакында бир социологиялык изилдөөнү окудум. Көрсө биз адамдар болочок түгөйүбүздүн жытын жактырышыбыз керек экен эң биринчи кезекте. Конечно. Эң биринчи жытына көңүл бөлөт экенбиз баары бир. Том Круздун жыты жакпай калса эмне кылабыз? Жыты жагат. Жагат, еще как жагат мени. Сиздин жолуңуз торгондой болбойбун. Демек Том Круз Кыргызга күйөө ала болот экен да. Кудай буйрса, анан Буйрса. Голливудту бияка алып келебиз Кыргызстанга. Көпчүлүк Ошондой мекендештерибиз заманга шай жашаган билимдүү, илимдүү жаштарыбыз чет өлкөгө барып, ийгилик жаратышат дагы Кыргызстанды таанытам дешет. Мисалы үчүн Ата Өмүрзаков чет өлкөлөргө барып бийлеп Кыргыздын желегин желбиретет. Ошондой максаты бар, миссиясы. Жана башка андай адамдар абдан көп. Ошол эле дүйнөлүк компанияларда иштеген адистерди айтам, Кыргыздын улан кыздары. Сиз дагы ошондой жол тандагыңыз келген жокпу? Чет өлкөдө ийгилик жаратып, бомба. Гүлзат Маматбек. Ошондой болот да. Мен Голливудка барганда мен Манас деген тасмасын жаратам да. Кудай буйрса. Манасты тартам. Манасты неме Каникейдин образын жаратам. Мен Каникей болуп, Каникейди ойнойм. Бул тасма Гладиатор, Александр, Троя деген тасмалардын деңгээлинде өтө турган. Ошончолук бюджет, ошончолук масштабта өтө турган. Сиз сонун тасма болот. Каникей апабыздын ролун ойнойсуз. Иншалла. Буйрса. Кудай буйрса. Баса, жакында эле сиздин мен Кыргыздын курман жандаткасымын деген сөзүңүзгө териккендер көп болду. Кандай кабыл алдыңыз? Сонун кабыл алдым. Могу мен териккендер, мындай тарынганда, жаман сөз сүйлөгөндөр алар мага дополнительно дагы пиар кылып атышпайбы? Жакшы да, сүйлөй берсин да. Мен кыргызым сүйлөп атпайбы? Жаман сүйлөйбү, жакшы сүйлөй, мен кыргызым да. Сүйлөсүн кыргызым, сүйлөсүн. Мен такыр капа болбойм. Жооп кайтарып алар менен да урушпайм. Жок, мен андай. Начар комментарийлерге демек таптакыр капа болбойсуз. Жок, мен аналарды окубайм дагы. Мага башкалар айтып келет, мына сиз мисалы айтып атасыз, ушундай комментарийлер бар деп. А дагы телевидение бардым, бирөө ушинтип аткан турбайбы? А ушинтип турбайбы? Анда макул деп эле койм. Гүлзат, мындай кайгырып, өкүнгөн учурларыңыз болобу, болбойбу? Болот, конечно. Же дайыма жаркылдап күлүп? Кайгырган учурларым болот, анткени баары бир сен ар кандай толкундарга жайгашкансың. Ондай ачуу толкундагы кишилер менен сүйлөшсөң, обязательно ачуу болосуң да. Мону түшөсүң да, ошо толкунга. Жок, мен азыр сизди кайгырткым келбей эле, мен жана билгим келип атат. Дайыма позитивдүү, жаркылап жүргөн адамдын деле көкүрөгүндө кайгысы бар болгон чыгар. Эми атам каза болгондо точно кайгы болдук, конечно. Аякта анда ыйлап, кайгыга түшүп, эчтеке башамаламан болду. Анан ал толкундардан акырын чыгып келе атабыз. Мен уже чыктым. Ошо бир туугандарым да чыгып келе атат. Ошо андай толкунга түшөсүң, анткени бул турмушта. Анан кийин бат эле чыгып алам. Болду, бүттү депчи. Негизи күлкүсү катуу жаңырган адамдын арманы күчтүү болот дейт. Да? Жок, мен азыр ушунчалык бактылуу адаммын. Мен жүрөгүмдө эч кандай кайгы жок, арман жок. Мен бир нерсени арманданып, анан кийин имуга жетпей калдым дебейм. Мен билем любой нерсеге жетеримди. Мен билем ташты жарсам дагы, жарды жарсам дагы мен жетем, билем да. Мен анткени күчүм дагы бар, билимим дагы бар, духум дагы бар, максатым да ошондой. Ошого мен такыр арман жок. Мен армандабайм да. Мына эки турмушум болбой калды деп да армандабайм, анткени ал тагдыр. Мен эмеге сабакка ээ болдум, аябай жакшы сабактарга ээ болдум. Мен 3 балапанымды Кудай белек кылып берди. Мен разымын, мен бүт нерсеге разымын. Демек ошондой, жолум ошондой болчу. 36га келгенде мен дөңгүрөп чыгышым керек болчу. Ушунун баарын тең өтүп. Популярдуулукка көнүп калдыңызбы? Мен түшүнбөй эле популярдуу болуп калыптырмын. 3 ай мурун мындай карапайым эле жашынакай эле кыз элем. Копенгагенге барып ошол жактан кыргызым тура кой, турбасаң болбойт деп аябай билим алгандан кийин ошо билимди элге да бергим келет экен. Мындай энергия алгандан кийин энергияны элге бергим келет экен. Энергия берип эле Кыргызстанды көтөрүп алып турмун, тургузуп. Москва монтип тосуп алды тим эле бутумду жерге тийгизбей, эмнени кааласаң ошону жасап беришип, Кыргызстаныма келсем ар бир телевидение чакырып, конок кылып тосуп, тим эле мен ошондой жылдыз болуп кетериме вообще таң калдым. Көнүп калдыңызбы? Эми очки кийип жүргөнгө мажбур болуп атам, анткени чуркап келип Гүлзат эже светке түшөлчү деп. Ал жакшы, ал чоң көңүл, бирок ал мындай убакытты алып коет экен да. Ошого мен очки кийип жүргөнгө азыр эметип атам, көнүп атам. Мен очки кийип жүрчү эмесмин. Азыр эми очки кийип жүрүш керек болот, анткени көчөгө чыксам баары тең карап калып атышат.
кана ачким деп анан ачким дей баштайм. Мурунку тааныштарыңыз, аяштарыңыз, кошуналарыңыз билбейм, азыр кандай жолугуп көрдүңүзбү, алар менен сүйлөшүп көрдүңүзбү? Ооздор ачылып атса керек. Ооздор ачылып эле атат. СМСке жазып атышат: "Гүлзат, сен жылыс болуп кеттиң го, хайп болуп кеттиң го, сени элдин баары ар бир ит тааныйт" деди го. Садиктегилер кыргыз тура кой деп кичинекей балдар ырдайт дейт. Мектептегилер кыргыз тура кой деп эме мектептеги балдар ырдайт дейт. Университет ырдайт дейт. Парикмахерскийге барсаң ошол жакта. Гүлзат, айрымдар айтышат, ошол эле интернетте, социалдык тармагыңызда, сиздин баракчаңызда жазгандар бар экен. Бул кыз атайын өзүн популярдуу кылып, кыргыз элинин аркасы менен анын бизнесин жүргүзөт деген дагы ушундай ойлор бар экен. Тура, туп-тура. Туп-тура ой. Мен чын эле кыргыз элинин аты менен бизнести жүргүзөйүн деген оюңуз барбы? Конечно. Мен кыргызды көтөрүшүм керек да. Эгер бизнесим кыргыз деген атты чыгарып атса, бул жакшы эмеспи? Туп-тура сөз. Ал сөздү башка жагынан караш керек да. Монда негатив жагынан карабай, позитив жагынан. Позитив жагынан. Любой нерсени позитив жагынан карасаң, өмүр татаал болбой жеңил болуп калат экен да. Ошол эле проблеманы арендадан төлөй албай атам эмес. Арендадан төлөй албай атам. Классно, кана азыр эмне кылсам болот? Кана Гүлзат, өзүнүн жөндөмдөрүңдү чыгарчы кана. Мындай ойногондой, футбол ойногондой элечи. Эмне үчүн биз футболду мынтип жанып алып ойнойбуз? Проблема турмушка келгенде мынтип ошол эле топту алып кетип калды, алды проблема да турабы? Топту алдырып койдуң, проблема деп отурбайсың да турабы? Ыйлап. Давай топтун артынан чуркайм деп ойнойсуң. Эмне үчүн биз турмушта ойнобойбуз? Мен ошондой эле мына азыр мага жаман комментарий берип атат, "Үйбөр экөөм рахмат" деп ошол нерсени мен башка жагынан карайм. Бул киши мага көңүл буруп атат деп. Чарчаган учуруңуз болобу? Чарчап мындай болду, мен уктайм. Бүгүн саат кечки 9-да жатам, уктайм. Эртең менен саат 10-го чейин уктайм, мен тынчымды албагыла деген учур. Же өзүңүз эле жалгыздыкты самап, тынч болуп отургуңуз келеби? Мен тынч болуп отургум келбейт. Мен ушунчалык адамдарды жакшы көрөм, ушунчалык я так люблю людей, мага общество аябай керек. Ошондуктан үйдө отура албай калгам да. Анан кийин азыр чоң проектти баштадым. 1 саат, 3 саат, 4 саат ушинтип уктап атам. 6 сааттан ашык уктабай атам, анткени максаттар чоң, Кыргызстанды көтөрө турган проект жаралып атат. Бул тим эле дүңгүрөтөт, дүйнө жүзүнө дүңгүрөтө турган проект келе атат азырчы. Азыр ушу айтып койду дегиле. Мен жолдошторума да айткам, неме кыз жолдошторумачы. Мен жарым жылдан кийин бүткүл Кыргызстан билет дегем да, азыр ошол нерсе чындык болуп келе атат да. Аны таң калып атышат. Сен ошондой эле келе атасың Гүлзат депчи. Мен айтып атам, азыр жарым жылдан кийин бүткүл дүйнө Кыргызстанды тааныйт. Мен проектим аркылуу бүткүл дүйнө Кыргызстанды тааный турган болот. Кыргызстан жерде сүйлөп баштайт. Десем алар ишенип атышат. Мен сага ишенип атам. Мен вообще күмөн эмесмин, потому что сен айтканыңды жасап атасың депчи. Ошого ошондой. Мен уктаганым, чарчаганым билинбейт вообще. Тапакыр билбейт. 2 мүнөт калды. Программанын соңуна чейин чыгармачылык тууралуу кыскача айтып өтсөңүз, ырдайсызбы дагы? Конечно. Кандай ырларды ырдайсыз? Азыр бир сонун хайп даярдап атам азыр. Эмне жөнүндө? Айтпайм. Жок, кыргыз тилиндеби? Жок, кыргыз тилинде эмес, башка тилде. Орус тилде. Айтпайм. Демек жакында хайп болот. Жакында бир бомба болот. Просто Кыргызстаным күтө кой. Дуэтпи? Кызыктырдыңыз? Дуэт да болушу мүмкүн, почему бы нет? Нече кылса бир сонун бир нерсе болот да. Голливуд жылдыздары да эле көп айтат экен, ойлоп кетпейинби? Мүмкүн ал жактан бирөө менен дуэт ырдап салат деп. Айтпайм. Азырынча сыр, что секрет. Мен баракчамды карап тургула, ошол жактан көрөсүздөр. Жакшы. 1 саат батыл өтүп кетти. Вообще бат өтүп кетти. Батыл өтүп кетти. Жаңы долбоор баштап аткан экенсиз, ийгилик каалайбыз. Рахмат. Аябай. Кыргыздын ар бир сөзүңүзгө, ар бир постуңузга кыргыздын атын кошуп айтканыңыз, элим, жерим дегениңиз мага жагат. Ал проект тууралуу кабарым жок, жакшыбы жаманбы билбейм ал. Бирок бул бизнес школа, бул бизнес мектеп болот. Миллионерлерди үйрөткөн бизнес мектеп, реалити шоу. Мурда Дом 2-ны көрүп, жаман нерселерди үйрөндүк. Дом 2 деген реалити шоу бар, ызычуу, интрига. А бул жерде реалити шоу, бизнес мектеп, тарсылдап акча тапкан үйрөтөбүз. Тарс максаттарга жеткенде. Уруш жаксызбы, уруш жак эмеспи? Мен өзүңүз кандай? Мен вообще так урушпайм. Эч кимден уруш көргөн эмес белеңиз? Жок, урушуп көрдүм, мен билим алып атпайм. Уруштун кереги жок экен. Урушуп чыр чатакты кылыштын кереги жок экен. Ал туура эмес максаттар. Ал туура эмес, ложные цели деп коет. Бирөөнү кемсинтип, анан сен туура эмес айтып атасың, на деген бул жаныбарга барабар да. Биз адамбыз.
биз адамбыз, биз чоң тамгадан жазылган адамбыз. Ошондо адамча сүйлөшүп алса болот. Любой нерсени адамча сүйлөшүп чечип алса болот. Кийинки берүүдө дагы көрүшөбүз деген ойдомун. Канча убакыттан кийин белгисиз. Ардактуу көрөрмандар, Гүлзат Мамытбек бүгүн бизде конокто болду. Рахмат айтабыз. Ар дайым бар болуңуз, бактылуу болуңуз. Атым Азамат Эркинбаев. Буюрса эртең таңда 1-чи сменада угушабыз. Эфирде Эркинбаев. Эфирде Эркинбаев. Атактуулар, таланттуулар, ардактуулар. Эфирде Эркинбаев. Сырлар, чырлар, ойлор жана кыялдар. Эфирде Эркинбаев. 10 майдан баштап ар бейшемби саат 12-де Радио Тумар жана Тумар ТВда. Эфирде Эркинбаев программасы.